Facebook өзүнүн биринчи криптовалютасын эмки жылы чыгарарын билдирди. Дүйнө жүзү боюнча акылдуу телефондор аркылуу Libra аттуу криптовалюта менен төлөмдөрдү аткарса болот. Бирок сынчылар бул төлөмдүн коопсуздугу тууралуу эскертип, акчаны адалдаштырууга жол берет деп айтууда. Huawei'дин негиздөөчүсү соңку бир айдын ичинде компаниянын эл аралык сатыгы 40%га төмөндөгөнүн айтты. Эми технология уюму жабдыктарын азыраак санда чыгарарын айткан. Вашингтон Huawei коопсуздук тобокелдерди жаратууда деген негизде компанияны АКШда кара тизмеге киргизип койгон. Бирок Huawei Кытай өкмөтүнүн көз карандысыз иштеп келгенин айтууда. Кытай суперкомпьютерлердин көбүнө ээлик кылат. Дүйнөдө 500 суперкомпьютер болсо, анын 219-у Кытайда колдонулат. АКШда дүйнөдөгү эң кубаттуу 2 компьютер бар. Бирок алар Кытайдын компьютерлеринен кубаттуураак. Суперкомпьютерлер 1 секунддын ичинде 200 квадриллион эсепти чыгарып коет. Андай компьютерлер адатта аба ырайын алдын ала аныктоодо жана учактардын кыймылдаткыч моторун жасоодо колдонулат. Бул пакистандык саясатчы пресс-жыйын өткөрүп жатып, соц тармакта мындай көрүнгүсү келген эмес. Ал социалдык тармакта түз эфирге чыгып сүйлөп жатканда, мышык фильтри басылып калып, саясатчынын бетине мышыктын муруту жана кулактары тартылып калган экен. Бул видео интернетте топ жарды. Саясатчынын командасы бул кокустан болгон иш деп кечирим сурады.